Kelyapti. Bu yoqda elder probkada turadi. Otta yatasınmı? Ha? Otta yatasınmı? Qayoqqa batpay? Arastınmı? Siz strechkada kelib Yatasın tatsiz? mı? Hozir ko'rasiz, aka. Monsuda bilan strechkada kelib tat. Таластын Арашан айылындагы талада трактордун прицеби оодарылып кетти. 13 октябрда Талас районунун Арашан айылында төө бурчактын чөбүн ташып келе жаткан трактордун прицеби оодарылып кетти. Бул тууралуу аймактык кабарчыга жергиликтүү тургундар билдиришти. Арашан айылы менен Козучак айылынын Эгин таласына бара жаткан жол ушундай жаман абалда. Жеңил унаа менен көп учурда өтө алышпайт. Ал эми кече таладан төө бурчак чыгарып келе жаткан трактордун прицеби оодарылып калганын көрдүк. Ушул Эгин жолдоруна деле көңүл буруп коюшса жакшы болот, деди алар. Эртең Бишкекте Кыргызстан менен Түндүк Кореянын курамалары беттешет. Эртең Бишкекте Кыргызстандын футбол боюнча улуттук курама командасы менен Түндүк Кореянын курамасы менен беттешет. Бул тууралуу Кыргыз футбол биримдигинен маалымдашты. Маалыматка ылайык 2026-жылы боло турган футбол боюнча дүйнө чемпионаттын тандоо оюндарынын алкагында өтөт. Эске салсак, кореялык футболчулар 2 күн мурда Кыргызстанга келишип, машыгуу өткөрүүдө. Түндүк Кореяда согушка даярдануу буйругу берилди. Түндүк Кореянын бийлиги Түштүк Корея менен чек-арага жакын жердеги аскерлерге, ар кандай сценарийлерге, анын ичинде куралдуу кагылышууларга даяр турууга буйрук берди. Бул тууралуу жекшембиде өкмөткө шилтеме берүү менен мамлекеттик маалымат каражаттары жазып чыгышты. Түштүк Кореядагы айрым качкындар жана активисттер Түндүккө гуманитардык жардам жеткирип, лидер Ким Чен Ындын сындаган баракчаларды ташташкан. Түндүк Корея буга Түштүк Кореянын аскерлерин айыптап, жооп катары Пхеньян түштүккө таштанды толтурулган шаарларды жөнөтө баштады. Түндүк Кореянын борбордук жаңылыктар агенттиги аскерий өкүлгө шилтеме жасап, Пхеньян пилотсуз учактардын санынын көбөйтүү коркунучун көрүп жатканын жана алардын борбор калаанын үстүнөн пайда болушунан коркуп жатканын билдирди. Аскерге бардык сценарийлерге, анын ичинде чыр-чатакка даярданууга буйрук берилди. Түндүк Кореянын лидери Ким Чен Ындын карындашы жана жогорку даражалуу чиновник Ким Йо Чен ишемби күнү Сеулду коркунучтуу кырсык менен коркуткан. Урматтуу Москва шаарындагы мекендештер, эгерде сизди тиш оорусу тынчсыздандырып жатса, анда сизге Умбем клиникасын сунуштайбыз. Стоматология заманбап техникалык каражаттар жана материалдар менен камсыздалган. Жогорку даражадагы адистер өз ишинин сапатына кепилдик беришет. Хирургиялык стоматология, тиштерди кооздоп калыбына келтирүү, кандай гана оор абалдагы тиш болбосун, оорутпай алып салабыз, жулабыз. Тиштерди кесипкөй чеберчиликте, гигиеналык тазалоодон өткөрөбүз. Брекет системабыз да бар, имплантация жасайбыз. Металлокерамика, цирконий жана башка түрлөрдү колдонуу менен сиз каалаган сапатта тиштериңиздерди оңдоп түзөп, салып жана тазалап беребиз. Биздин дарек Москва шаары, ВДНХ метросу, Кондратюка көчөсү 2, байланыш номеру +7 925 103 22 55. Ташиев Кыргыз-Тажик чек арасын тактоо иштери аяктоо алдында турганын билдирди. УКМКнын төрагасы Камчыбек Ташиев Кыргыз-Тажик чек арасын тактоо иштери дээрлик аяктап калганын билдирди. Бул тууралуу ал Баткен шаарында өткөн Баткен тарыхы, улуттун руханий казынасы аттуу эл аралык илимий конференцияда билдирди. Жакын арада Кудай буйруса коңшулар менен чек ара маселесин чечебиз. Эми ал кимдин жери тууралуу эч кандай белгисиздик болбойт. Бардыгы мыйзам чегинде чечилип, жерибизди көздүн карегиндей сактоого шарт түзүлөт. Бул да биздин жетишкендигибиз, деди ал. 7 октябрдан 13 октябрга чейин Баткен шаарында Кыргызстан менен Тажикстандын топографиялык укуктук жумушчу топторунун жолугушуусу болуп, анда делегациялар чек аранын калган тилкелерин талкуулоону улантышты. Тажикстанда өтө турган кийинки жыйында иш уланат. Буга чейин 1 октябрда Кыргызстан менен Тажикстандын делегацияларын жетектеген Камчыбек Ташиев менен Саймомин Ятимов Согде облустунун Бустон шаарында жолугуп, чек ара тилкесин өткөрүү маселесин талкуулашкан. Делегациялардын башчылары жумушчу топторго конкреттүү тапшырмаларды беришкен. Тажикстан менен Кыргызстандын ортосундагы жалпы чек аранын узундугу 972 чакырымды түзөт. Июль айында Тажикстандын жер башкаруу жана геодезия боюнча мамлекеттик комитетинин төрагасы Ариф Хочозада чек аранын 94% такталганын билдирген. Талаштуу аймактар болжол менен 6% же 58-59 чакырымды түзөт.
Чет өлкөдө каза тапкан 10 кыргызстандыктын сөөгү мекенине кайтарылды. Бириккен Араб Эмираттарында, Казакстанда, Кытайда, Россияда, Өзбекстанда жана Украинада оор турмуштук кырдаалга туш болгон Кыргызстандын 22 жараны мекенине кайтарылды. Бул тууралуу Тышкы иштер министрлиги сентябрь айындагы чет мамлекеттердеги кыргыз элчиликтердин дипломатиялык өкүлчүлүктөрдүн иши тууралуу маалымат берип жатып билдирди. Маалыматта чет жерде абакта отурган Кыргызстандын 23 жараны менен консулдук жолугушуулар өткөрүлүп, каза тапкан 10 кишинин сөөгүн мекенинге алып келүүгө жардам берилгени айтылат. Буга кошумча Кыргызстандын 10 жаранына 1.072.000 сомго жакын төлөнбөгөн эмгек акысын өндүрүү маселеси оң чечилген. Эске салсак, чет өлкөлөрдө миграцияда жүргөн кыргызстандыктардын саны 2024 жылдын 1-кварталында 655.000 кишини түзөт. Алардын 400.000ден көбү Россияда. Кыргыз жоокерлери Тажикстанда ЖККнун машыгуусуна катышууда. Бүгүн куралдуу күчтөрдүн 50ге жакын аскер кызматчысы Кант авиа базасынан машыгуу өтө турган жерге учуп кетишти. Тажикстандын Харб Майдон полигонунда Борбордук Азия